Достор, программабызды улантабыз. Негизи жакында эле ушу Кыргызстандын атактуу адамдары деген долбоор ишке ашты. Ошол долбоордун сүрөтчүлөрү жана уюштуруучуларын чакырганбыз. Бизде Азамат, Азимхан жана Алмастар конокто. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Бул сүрөттөрдү кимиңиздер тарттыңыздар? Мисалы үчүн Аяна Касымованын сүрөтү окшойт, Бул кимдин иши? Мен тарткам. Бул бүт акварель боюнча жумуштар меники да. Акварель сүрөттөрдү сиз тарттыңыз. Бул жакта торттор дагы бар экен. Тортто дагы ушу биздин атактуу инсандарыбыз бар экен. Негизи бул идея эмнеден улам сиздерге келип чыкты? Негизи биз көркөм сүрөт академиясынан окугандыктан ошол жактан биз 12 жыл окудук. Анан Москвага да барып иштеп келдик. Келгенден кийин биз ушундай бир көргөзмө ачсакпы деген ой болуп, анан башка Москвада жүргөндө дагы көптөгөн нерселер үйрөнүп келдик да. Анан келип өзүбүздүн кыргыз элибизге баягы ушундай жаңылык киргиздик десем болот. Эң сонун Бул былтыр да болгон, Былтыр жок болгон. Башка жолу. Жакшы, былтыр да ушундай Кыргызстандын атактуу адамдарын көрсөткөн көргөнбүз да сүрөттөрүн. Ал демек башка долбоор экен. Анан кийин айтыңыздарчы, бул тортторду ким жасады? Тортту мен жасагам. Кантип окшоштурдуңуз кебетилер? Сүрөттөн көрүп эле жасайбыз. Сүрөтүн алып келип алып, анан сүрөтүнө карап жасай беребиз. Демек, ушул үстүнө Каншайдын келбетин жасап бергиле десек эле жасай беребиз. Буларды жесе болобу? Бунун баары ооба жесе болот. Мисалы үчүн футболчунун тобун жесе болот. Тобун бүт жесе болот. Ботусун жесе болот. Эң сонун экен. Ал эми бул жерде тартылган сүрөт абдан кызыктуу көрүнүп турат. Анткени бул сайма менен сайылган экен. Кимдин иши жана канча убакыттын ичинде бүттүңөр? Негизи бизде Азим Касымов беле. Биздин Чебер компаниясында бала бар, ал сайма графика деп коет. Ал ошо эфирге 3 бала келгендиктен үчөөбүз эле келдик, анан ал да келе албай калды да, орун болбой. Ошол кишинин иши, жумуштары экен да. Жакшы, анан кийин бул нерселерди каяктан көрсөк болот? Эфирден сырткары. Көргөзмө болду. 2 күн болду. Болду. 13-14 болду. Муну ушундай салтка айлансак болобу? Жыл сайын ошол маалда. Буюрса Жазында кылалы деп атабыз. Бирде жазында да бир. Абдан сонун экен. Ал эми бул жакта түшүрүлгөн улуу инсандардын сүрөтүн көрүп турабыз. Кандай критерийден улам сиздер инсандарды тандап бул жакка сүрөтүн түшүрдүңүздөр? Бул сайма графикага биз жалаң улуу адамдарды, улуу инсандарды кылган. Чыңгыз Айтматов, Саякбай Карлаев дегендей, Сүймөнкул Чокморов, Атамбаев. Ушундай улуу инсандарды жазганбыз да. Татыктуу инсандарды. Акварель болсо жалаң жашыраактарды. Ал эми бул тортто сөлөкөтү келбети түшүрүлгөндөр? Буларды өзүбүзгө кичине жакында, характери жакшы, кичине окшошо тургандарын да тандап туруп, Жакында популярдуу болуп келаткан адамдар да. Бул долбоордун демилгендеги эле дүйнө жүзүндө аналог барбы? Аналогдору бар. Бүт эле жерде аналог бар, бирок Кыргызстанга ошо келе элек нерсе болчу, ошону биз биринчиден болуп баштап көрөлү деген. Жакшы, бул долбоордун идеясы кимге тандык болду экен? Бул негизи биздин балдар чогуу эле жүрүп илгертен бери эле ушундай бир долбоор ачсак деп даярданып жүрүп, ошо быйыл каражат жагы быйыл ачтык. Өзүнүн күчү. Жарым жылдай даярданып да. Жакшы экен. Анан кийин жазында да ушундай көргөзмө өткөрөбүз деп атасыздар. Ал жактагы ушу коллекциялар эмнелер менен толуктанат? Бул жакта акварель, торт жана сайма бар экен. Эмисинде эмнелер болушу мүмкүн? Азыр ошол жөнүндө ойлонуп атабыз. Эми көрүбүз дагы аябай кызыктуу болот деп айтсак болот. Эң сонун экен. Бул долбоорду негизи башынан аягына чейин сүрөттөрдүн баарын тартып, даярдап, көргөзмөгө алып келгенге чейин канча убакыт кетти? Бир жылдай даярдандык. Бир жылдай. Башынан баштаганда 1 жыл болду да. Элдердин кабылдоосу кандай болду? Жакшы болду. Аябай жакшы, биз күткөн эмеспиз, мындай болот деп. Жакшы болду, аябай көп болду. Жакшы комментарийлер болду.
биринчи жолу болуп атат да Кыргызстанда негизи мындай нерсечи. Эң сонун экен. Ал эми биздин телегөрүүчүлөр балким көрүп кызыгып калышы мүмкүн. Мен жакын адамыма ушундай белек берет элем же болбосо ушундай сүрөт тартып белек берет элем. Сиздерди кайдан тапса болот? Бизде телефон аркылуу chevercompany@gmail.com деген сайтыбыз бар, страничкабыз бар. Инстаграмдан тапса болот, Facebook баракчасынан тапса болот, ВКонтактеден тапса болот. Ар бирине индивидуально өзүнчө жасап беребиз. Демек ушундай буйрутмаларды торттун баасы канча болот болду экен? Мисалы үчүн буйрутма берип калсак. Ар кандай болот, эми Жасалган заказ берип, ошо жасалышына жараша сүйлөшүп Телефон телефон аркылуу чечилүүчү маселе. Макул. Чоң рахмат сиздерге таң эрте келип мына ушундай жакшы бир демилгени көрсөтүп, биздин ойлойбуз телегөрүүчүлөр мындан соң ушул искусство дүйнөсүнө болгон кызыгуусу кичине болсо дагы өнүгөт деген ишеничтебиз. Терең ыраазычылык, ар дайым кыргыз элине ушундай кызмат өтөп жүрө бериңиздер. Рахмат. Сиздерге рахмат. Рахмат.